Нарын дарыясынын жээгиндеги кооздукту сүрөткө дал өзүндөй кылып түшүрүп жаткан Жолдошбек Мамбеталиев табияттын көрүнүштөрүн кармап калуу аракетин көрүүдө. Анткени адам менен жаратылыш ажырагыс байланышта, андыктан ажайып сұлулукту сүрөт аркылуу сактап калууну колго алууда. Нарын өрөөнү ушунчалык бир табияты кооз жерде. Бул жерде ушу сүрөткө кызыккан адамдардын баардыгы келип, ушу нарын суунун жээгин, тоолорду, тарыхый эстеликтерди тартып кеткенге аракет кылышат да. Ушу мен дагы кээде бош убактыларымда чыгып алып этюд жазам, этюдтөп коебуз, пленерге чыгып ачык асман астында сүрөт тартабыз. Сүрөтчү Жолдошбек Мамбеталиевдин колунан 1000ге жакын сүрөттөр чыгарылган. Учурда Кур жонунда ар кыл жанрдагы 40ка жакын эмгектери бар. Алардын басымдуу бөлүгүн пейзаждар түзөт. Ар бир эмгектин артында кыскача тарыхый окуялар, көрүнүштөр, элестер, кыялдар камтылган. Араба ушу техникалык транспорт катары колдонуучу эле да. Керек болсо айылдарга чейин атка чегип алып ушу арабалар менен барышкан учурлар болгон да. Анан баягы техника өнүккөндөн кийин азыркы заманда бул арабаны эч ким карабай калды да. Анан ошону жалгыз эле бул чымчык келип анан эстеп атат да. Үстүнө отуруп алып сайрап, анан ошол эски буюм болсо дагы ошону жаңыдай кылып көрсөтүп атканы бул картинадан көрсөк болот да. Каарман сүрөтчүлүк өнөрү боюнча Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде сабак берип, ондогон устаттарды тарбиялап келет. Ошондой эле живопистик чыгармалар боюнча жыйнак, көркөм өнөр боюнча усулдук колдонмолорду чыгарып, жараткан эмгектери эл аралап келет. Бул мектептин мугалимдери үчүн, студенттер үчүн, мектептин окуучулары үчүн методикалык колдонмо катары жасалган да. Мунун ичинде ошол ар бир сабак, мисалы бир окуу жылынын ичинде 34 саат бериле турган болсо, 34 сааттын иштелмесин баарын берип чыкканбыз да. 3 тилде чыккан: кыргыз тилинде, өзбек тилинде, анан орус тилинде чыккан. Бүгүнкү күндө ушу Кыргызстандын ичинде мектептерде колдонулуп атат. Жолдошбек Мамбеталиев мындан сырткарыдагы гипс менен иштеп, түрдүү формадагы сувенирлерди даярдоодо, көркөм өнөрдүн улам тереңине сүңгүп кирип, жараткан эмгектери республикалык жана эл аралык сынактарда алдыңкы орундарды камсыздап, кыргыз жеринин сулуулугун дүйнөгө таанытууда. Чапара Садыкказиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.